Саламатсыздарбы? Билесимби KG'nin көрөрмандары. Менин атым Гүлдана Боронбаева. Мен сиздерге бүгүн Байтушум банкынын ылдам насыясы тууралуу айтып берем. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Гүлдана эже. Продукты жөнүндө кененирээк маалымат берсеңиз, кандай насыя, эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Бул эң ыңгайлуу насыя. 5.000 сомдон 50.000 сомго чейин алсаңыздар болот, күрөөсүз болот, жана кепилдиксиз гана болот. Күрөөсүз дегенде биз залоговый и кепилдиксиз без поручительства деп эсептесек болот. Срок кредита 3 айдан 1,5 жылга чейин берилет. Ылдам насыя берүүнүн шарттарына токтоло кетсеңиз. Ылдам насыясын берүү шарттары бул төмөндөгүчө: жаш курагы 22 жаштан 65 жашка чейин болуш керек болот. Суммасы 5.000 сомдон 50.000 сомго чейин берилет. Жана срок мөөнөтү 3 айдан 1,5 жылга чейин берилет. Эгерде киреше боюнча эсептесек пенсия боло турган болсо, пенсияңыз анда 30.000 сомго чейин аласыз. Жылдык пайызы 31% менен болуп эсептелет. Документтердин кароо мөөнөтү 1 күндүн ичинде, эгерде толук документиңизди алып келсеңиз. Ал жерде документтерге паспортуңуз керек, киреше тууралуу справкаңыз керек, жашаган жерден справкаңыз керек. 3 гана документ болот. Кирешебиз бар, киреше тапкан булагыбыз бар дейт, бирок аны тастыктаган документ жок дейт. Мындай учурда ала алабызбы деген суроо келди. Андай учурда деген киреше тууралуу справка керек. Дейли эгерде мал чарба болсо, алардын деген справкасын алып келсе дагы болот. Мончо малым бар деген. Эгерде справка берилбей турган болсо, жумуштан выписка алышат. Банк аркылуу зарплата алгандардыкы выписка менен келсе болот, ошо выписка менен деле алса болот. То есть бул жерде обязательно керек. Ылдам насыясынан акча алганда ал акчаны каалаган максатта колдонулуш. Каалаган максатка колдонсо болот. Мал чарбага да колдонсо болот. Өзү эмнеге иштете турган болсо, каалаган потребительский деп эсептелет. Бул дагы кааласа мал алса болот, телевизор алса болот, ошондой. Белгилүү бир шарттар менен ылдам насыясын убагында төлөй албай калса эмне болот? Мөөнөтүнөн кечип калса? Мөөнөтүнөн кечип калса, ал деле просрочка болуп эсептелет. Проценттер кайра кошулуп калат. Ошол төлөнбөгөн күндөргө процент таркылып кошулат. Мисалы 2 айдыкын бир төлөп коюп, кайра кийинки айдыкын төлөбөй койсок болобу десе? 2 айдыкын бири төлөгөндө дегенде счетко гана салып коет. Өз убагында система кармап калат ошол эмнесин. Эмне дегенде ар бир клиент келип өзү датасын коюп кетет. Мага бул датада ыңгайлуу болот төлөнгө дегенде келет, счетко салып коет. 3 айдыкын кылып салып койсо болот. 3 айда келбей койсо болот. 3 айда система өзү ар бир айдыкын болуп кармап калат. Сизге түшүнүктүү болдубу? Саламатта барыңыз. Урматтуу көрөрмандар, эгерде сиздерге Байтушум банкынын ылдам насыясы ыңгайлуу болсо, Байтушум банктын кеңселерине келип маалымат алып кетсеңиздер болот.